Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар. Биринчи, Адакан Мисанбаевич айткандай туура. Аталган маселе сурамжылоо жолу менен күн тартибине кирди. Маалымат үчүн мыйзам долбоору боюнча айта турган болсок, урматтуу коллегалар, аталган мыйзам долбоорунун максаты жогоруда көрсөтүлгөн макулдашууну ратификациялоо болуп саналат. Швейцариянын экономика боюнча мамлекеттик катчылыгына гранттык каражаттарды ушул долбоордун экинчи бөлүгүнүн электр энергиясын коммерциялык эсепке алуунун автоматташтырылган тутумун жана СКда көзөмөлдөөчү контролдуу жана маалыматтарды чогултуу тутумун каржылоого жумшалат. Долбоордун суммасы 3 миллион АКШ доллары, 3 миллион тең грант, долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 5 жыл. Долбоордун жыйынтыгында электр энергиясын жоготуулардын деңгээлин төмөндөтүү, каражат чогултуу деңгээлин жогорулатуу, электр менен камсыздоонун ачык айкындуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, аварияларды азайтуу жана керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыздоонун сапатын жогорулатуу күтүлүүдө. Улан Бердибаевич, сизден баяндаманы сураган жок. Бул комитет качан өттү деп ошону сурап атат. Ошого жооп берсеңиз. Өзүмдүн баяндаманын башында айтып өттүм. Туура айтасыз, Адакан Мисанбаевич, аталган маселе сурамжылоо жолу менен күн тартибине кирди. Биздин комитетте сурамжылоо жолу менен өттү деп жооп бердим. Нурбек Өнөрбекович. 5-чи микрофон. Кечиресиздер, сурамжылоо жолу менен кече Кытай менен болгондагы эки келишимди сурамжылоо менен уруп жибердиңер. Комитет жыйналган жок. Биз олтурдук. Кворум болгон жок. Анан кантип эле сурамжылоо жолу менен ура бересиңер силер? Бизде мүмкүнбү ушундай нерселерди сурамжылоо жолу менен кол коюу менен комитеттин чечимини сурамжылоо жолу менен кол койдуруу менен кабыл алсак боло береби? Бул орчундуу маселе, бул өтө оор маселе. Бул ратификация маселеси. Андай болбош керек. Таптакыр андайга жол бербеш керек. Мына кече дагы ошол Кытай менен болгон келишимге эки келишим, урматтуу кесиптештер, эки келишим эл аралык комитеттин жыйыны болбой туруп кол коюлуп кетип баратат. Жогорку кеңештин колдоосуна ээ болду, комитет колдоп берди дегендей болду. Андай болбойт да, туугандар. Ар бир нерсенин чеги болот. Мына азыр дагы айтып атасыз, комитет жыйыны болгон жок, бирок сурамжылоо менен. Анда кол койгон депутаттар айтсын, биз кол койдук деп, биз ошолордон сурайлы. Кыргызстан кандай абалда калып атат? Эми комитетте ушу кворум болбой калды деген кандай нерсе бул? Жыйын өтпөй калды деген. Рахмат. Адакан Мисанбаевич, аталган маселе боюнча регламент жол берет. Регламентке ылайык иш алып барылып атат. Мен чакырылгандарды кошо тааныштырып коеюн. Султанбеков Сабырбек Укушевич, энергетика министринин орун басары, Татиков Русланбек Сатылганович, финансы министринин орун басары. Урматтуу депутаттар, бул 3 миллион грант экен. Ошон үчүн 2-3 окуудан 6-чы микрофон. Рахмат. Саламатсызбы депутаттар. Рахмат. Урматтуу депутаттар, регламентте 4 түрлүү голосование бар. Добуш берүү. Бул биринчи электрондук ачык биз берип аткан. Экинчиси электрондук жабык. Үчүнчүсү комитеттерде кол көтөрүп добуш берген. Төртүнчүсү төрага шайлаганда, комитеттин баштары шайлаганда бюллетень менен шайлоо. Сурамжылоо жол менен деген нерсе регламентте жок. Бул мыйзамсыз. Адакан Мисанбаевич туура айтат. Бул мыйзамсыз. Тилекке каршы ушундай болуп келет. Рахмат. Рахмат. Комитеттин мүчөлөрү. Бул жерде Экинчи микрофон. жогоруда эгерде айтып өтө турган болсок, аталган маселе боюнча грантты колдоп кол коюп бергендерди атап өтөйүн. Лурова, Атажанов, Атазов, Бакасов, Кадырбеков, Талайбек кызы Жылдыз жана Темирбаева. Рахмат. Урматтуу төрага, эгер комитет өтпөй атса, значит жогорку кеңеште проблема бар деген сөз. Анда баарыбыз эле сурамжылоо жолу менен иштей берели, комитеттерге барбайлы. Эки жолу болбой атса, эки жолу өтпөй атса, демек бир проблема бар да аякта. Муну кароо өзү мыйзамсыз. Болбойт мындай. Комитеттен өтүш керек. Башында баарыбыз айтканбыз. Комитет эң негизги орган жогорку кеңеште. Эртең бүт баары мыйзамсыз болуп тура эмес болуп калат. Менин жеке пикирим бул. Мага комментарий бербей эле болот. Андан көрө комитеттин ишин чечип, комитетте иштешкенге
мамилет неме түзгүлө, шарт түзгүлө. 5 микрофон. Рахмат, Масалиев, бүтін Кыргызстан. Менде мындай ой пайда болду да. Мейли, зарылчылык болгондо, шашылыш түрүндө кээ бир учурда комитет сурамжылоо жолу менен чечим кабыл алышы мүмкүн. А мындай суроо, мына Мадумаров эмне комитеттин мүчөсү эмеспи? Эмне бул кишиге кайрылбайт? Кол койдурганы. Же тандап туруп, ушундай ой болот да, ошондуктан мен ойлоп атам, биз аябай кем колдонсок болот мындай принциптичи. Эгерде эртең мынаны чечиш керек бүгүн. Эгерде сурамжылоо жол менен болсо, анда маселе мындайча койсом болот да. Бизге берген материал бүгүн түштү. Регламент боюнча 3 күн кем эмес мурда түшүш керек болчу. Депутаттарга айтам. Урматтуу депутаттар, комитеттин төрагасы менен комитеттин мүчөлөрү өзүңүздөр чечиңиздер. Бизге комитеттин чечими менен келген маселелерди карайбыз. Бизге комитеттин чечими келди, биз ошол маселени карап атабыз. Комитеттин чечимдери бардыгы бар, Нурбек Өмүрбекович. Күн тартибине кирген. Урматтуу депутаттар, бул жерде макул аталган маселелерди сиздер мынал маселеге көңүл буруп койсоңуздар, 8-чи маселе. Бул жерде Иран маселеси бар. Бул жерде ШОСко Иран мамлекетин киргизүү боюнча. Ушул маселени макул күн тартибинен албай, ушул маселени карап берсеңиздер жакшы болмок. Себеби дегенде биз по меме боюнча, убакыт боюнча биз башка мамлекеттер бүт ратификацияны бүткөн. Ушул маселени анда карап бериңиздерди мен суранам. 6 микрофон. Рахмат, Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу депутаттар, урматтуу кесиптештер. Бул эле маселе эмес. Силерге маалымдап коеюн. Кыргыз билим берүү системасын 12 жылдыкка өткөрүү боюнча азыр сурамжылоо жолу менен добуш берүү жүрүп жатат. Мун комитетти караганбыз, четке какканбыз, ошого карабастан кайра кирип атат. Ошону бир жакшы көңүлгө алып коңуздар. Өтүп кетпесин. Рахмат. Рахмат. 5 микрофон. Бүтін Кыргызстан Мадумаров, урматтуу кесиптештер. Башка мыйзамдар дегер Кыргызстанга тиешелүү болгон болсо, ушундай болуп чечип алса болот. Бирок эл аралык маселеге келгенде сөзсүз талкуу болуш керек. Сөзсүз талкуу болуш керек. Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам да. Баягы сурамжылоо жолу менен деген бул өтө сейрек учурда каралышы керек. Сурамжылоо жолу деген. Анда биз баарыбыз тарап кетели дагы онлайн форматта иштей бербейли сурамжылоо жолу менен. Мыйзамдарды деле кабыл алып берсек болот экен. Кеп ушундай болуп атат. Мен урматтуу Нурбек мырза, сизден суранам. Кийинки жыйынга чейин муну калтырышыңыз керек. Комитет муну талкууга алышы керек. Могу жерде жооп беребиз деген азаматтарга берилүүчү суроолорубуз бар. Суроо жооп бүтүш керек. Комитет кандай режимде өтсө, ошол режимде өткөрүп бүтүп, андан кийин чечимин чыгарышыбыз керек. Менимче бул өтө чоң күмөн алып келет. Анда болбой калат азыр. Ошон үчүн калтырып коюңуз, комитеттин кароосуна кайра жиберсеңиз. Рахмат. Эми аны өзүңүздөр жакшы билесиздер, урматтуу депутаттар, аны үчүн сунуш кылгыла күн тартибине алуу боюнча. Мен карабайсыз эле карап кое албайм да. Сунуш бериңиздер. Кагаз жүзүндө берип коюңуздар сунушту азыр. Мен ошону добушка коюп берейин. Анан күн тартибинен эгер эметсе алалы. 5 микрофонду күйүс бергиле. Адатта биз көпчүлүк учурда ушундай кылып атпайбызбы? Маселе даяр болгонго чейин кийинки жылдыра туралы деп добуш берип, бул практикада болуп атпайбы? Азыр күн тартибинен алып турабыз, добуш бербейбиз дагы. Комитет кандай талап менен өткөрүлүп, даярдалып келсе, ошондо карайлы. Бир жума. Атакан Кимжанбаевич, айтсаңыз, комитетке кайра кайтарабызбы же бүгүнкү эле күн тартибинен алып коебузбу ошону? Бүгүнкү күн тартибинен кайтарып, Күн тартибинен алып салуу боюнча. Ооба. Күн тартибинен алып турабыз. Анда урматтуу депутаттар. 6 микрофон. Кечиримди сурайм, урматтуу Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар. Негизи макулдашуулар керек, чындыгында. Бирок ошол эле кезде азыр бир көрүнүш болуп атат да, комитеттин ичинде разборкалар бар окшойт.
Бирок ошол разборкалар негизи өлкөгө мындай терс зыянды бербеш керек да. Зыянды бербеш керек. Ошондуктан урматтуу Нурбек Өмүрбекович, мейли алсак алып салайлы. Бирок ошол эле кезде төрага комитетти мындай чакырса, бир ынтымактуу иштесе жакшы болот эле да. Макулдашуулар керек, чынында мен окудум, өтө керектүү булар. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, эми комитеттин маселесин ичара өзүңүздөр ошо комитеттен чечип албайсыздар, ушул жерге келип палатага келип көтөрүп атасыздар да. Эми анан кийин эми бул жерде өзүңүздөр билгиле, мен азыр сунушту айтып атканда мен сунушту коюп берем. Эми бу жерде 3 миллион грант экен. Урматтуу депутаттар, аталган Урматтуу депутаттар, анда мен ушу туура болмок. күн тартибин алуу боюнча сунуш келип түшүп атат, мен добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 22, каршы 5, баары 27, катталды 75. Сунуш өткөн жок, урматтуу депутаттар, анда жумушубузду уланта берели. Улан Бердибаевич, баяндамаңызды бүттүңүзбү же баяндайсызбы? Мен баяндаманы Нурбек Өмүрбекович Анда суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Суроо бар болсо бериңиздер. Уйл Акматкулунда бар экен. Рахмат, вот скажите, пожалуйста, вот изучив вот данное соглашение, я увидела о том, что эти деньги пойдут на создание какого-то планового отдела, какие-то обучения и так далее. То есть 3 миллиона, они напрямую не идут на то, что мы хотим потратить, да? Они на консультативные услуги и так далее, и так далее. То есть, или дайте нам четкое пояснение, насколько, вплоть до $1, до 1 цента, куда уходят деньги. Потому что в соглашении прописаны совершенно другие условия. Время приостановите, ответ. Мен жооп берип коеюн. Бул $3 миллион толугу менен акылдуу эсептегичтерге кетет. Консультация каралган, бирок консультация донордун эсебинен, өзүнүн эсебинен $3 миллион $1 консультацияга кетпейт. Тогда мне укажите, пожалуйста, в каком это пункте указано соглашение? Что кетпейт, да? Гранттык макулдашуу негизги багы 50 миллиондун ичинде кетет. $50 миллион 25 миллиону грант, 25 миллион кредит болуп ратификациядан өткөн. Ошонун акыркы шарты $3 миллион секаны ратификация кылуу болчу. Ошол акыркы шартын аткарганы келдик. Не, номер пункта вы мне скажите данного соглашения. Вот у нас есть на руках это соглашение. Вот грантовое соглашение откройте, пожалуйста. Какой пункт? Вот вы мне говорите. Вы же должны все исполнять согласно соглашению, правильно? Бул жерде негизинен үстүртөн жазылып калыптыр. Товарлар, жумуштар бардыгы депчи. Негизги жана айтып өткөндөй, документ оценки деген бар, ошондо Всемирный банктын ошол жерде жазылган. Кааласаңыз мен алып келип көрсөтөйүн азыр. Не, вы озвучите мне номер, вот, понимаете, номер, какая глава, номер пункта, все, вот четко, что прописано, что все эти 3 миллиона уходят именно на цель данного проекта. Это же ваш хлеб, вы должны его закрытыми глазами, вас ночью разбудит, вы должны четко сказать, где, когда, куда уходят эти деньги. Время приостановите, пожалуйста. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Директор департамента реализации проектов Национальной электрической сети Кыргызстана Абдулдабеков Нурбек.
Сиз туура айтып атасыз. Бул азыркы каралып аткан 3 миллион толугу менен грант түрүндө берилип атат. Бул ар бир дүйнөлүк банктын процедурасына ылайык документ оценки проекта деп жазылат. Ошол документте 8 миллион гранттык акчалар бөлүнүп аткан. Толугу менен жанакы акылдуу эсептегичтерди сатып алууга жумшалат. Келишимде жазылган эмес, бирок жана документ оценки проектиде бардыгы каралган. Рахмат. Ну, вот смотрите, я, например, вот читаю, значит, статья 4, вступление в силу и прекращение. Вот читайте. Там все написано, 4.01 А, Б, В, С, Д. Разработка и утверждение Министерством энергетики операционного руководства по проекту, создание отдела управления проектом с кадровым составом, ресурсами, техническими заданиями и так далее, подготовка плана. То есть там столько, знаете, орг-вопросов вот прописано, да, и сумма. Я, например, честно я вам хочу сказать, я не удовлетворена вашим ответом. В процентном соотношении от 3 миллионов на все это создание, это получается целый, как говорится, аппарат, целый департамент фактически будет создан, понимаете, для того, чтобы работал только этот проект. Эти 3 миллиона полностью рассчитаны на приобретение приборов учета. Однозначно. Но я вам могу письменно дать это все. Ну, о приборах учета вообще, что основная сумма, грубо говоря, 90% уходит от 3 миллионов на приобретение, да, не указано в соглашении. Ну, как я уже сказал, эти были условия предоставления данного гранта. И поэтому не 8 миллионов дается, а и 3 миллиона, потом еще 3 миллиона и 2 миллиона. Мы сейчас выполняем условия. И все условия выполнены, и получаем вот эти 3 миллиона. А ратификация данного грантового соглашения также является условием. Не, правильно. Ратификация для того, чтобы мы и народ видел, да, о том, что мы придаем, грубо говоря, законодательную силу данного соглашения. Они хотят прозрачности. Любая страна, любой международный банк и так далее, они хотят прозрачности. И поэтому они четко определяют. Но мы не видим этой прозрачности. Я хочу знать, какая сумма уходит на аппарат, на консультации. Из этих 3 миллионов ни доллара не уходит. То есть вы гарантируете, из 3 миллионов ни одна сумма не уйдет, а из 8 миллионов, которая в общем предусмотрена? Ну, по еще 3 миллиона и 2 миллиона мы еще подойдем еще в следующий раз. Пока нет. Ну, следующего раза нет, и соглашение одно, не 10 же соглашений, мы сейчас говорим об одном соглашении. Вот, я же вам объясняю. 3 миллиона мы сейчас перед вами защищаем. Еще 2 раза мы будем приходить. Еще 3 миллиона и 2 миллиона. Уруксат берсеңиздер, жооп берип койсом. Жооп берип коесуздарбы? Жооп берип койсоңуз. 8 миллион алдыда айтылып кеткендей, жалпы 8 миллион бөлүнүп атат. Анын жанакы дүйнөлүк банктын шартына ылайык бүгүнкү күндө 3 траншка бөлүнгөн да, 3 миллион, 2 миллион. Азыркы учурда 3 миллион өтүп атат. Кийинки 5 миллиону аны дагы сиздерге келебиз, ушундай эле процедураны өтөбүз да.